Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү мен айта кетчү тема бул деген НАТО саммити 11-июлда өттү. Бүгүнкү бир жума ашкан жок ал датадан. Анан ушул НАТО саммити эмнени көрсөттү? НАТО саммити көп украиндар күткөндөй ошол НАТО Украинага мүчөлүккө мындай сунуш берет деп күтүшкөн. НАТОга Украина өтөт. Эгерде НАТО Украинага өтсө, 5-берене НАТО уставынын ишине кирет. Ишине кирсе, анда бүт НАТО өлкөлөрү ушул Орусияга каршы көмөктөн сырткары аскерин да жибере башташат деген ушундай үмүттөр бар болчу Украина элинде. Бирок украиналыктардын баягы каалаганына карама каршы негизи ошо НАТО ичинде бүт Европа өлкөлөр ошо НАТОга киргизели, анан НАТОга киргизердин астындагы турган шарттарда аттайлы деген сунушун берсе дагы, анын ичинде Франция да бар болчу, Литва, Латвия, Польша, ошол Эстония өлкөлөрү, Швеция, Финляндия ушинтип чыгышканда, Франция дагы мурун эгерде Путинге ооп жатса, Орусияга ооп жатса, бул жолу дагы Украинага ооду дагы, Украинаны киргизгиле деди. Ошол атайын баягы күтүүчү, атайындай талдоочу убакыт алып салалы, мөөнөттү алып салалы, ал мөөнөтсүз эле шага эле киргизели деген сунушту киргизишти. Бирок Америка Кошмо Штаттары менен Германия каршы чыгышты. Америка Кошмо Штаттары Германия айтышты, биз деген НАТОга киргизебиз Украинаны, ага киргизгени турабыз, бирок негизи азыр эмес, дагы кандайдыр бир убакыт өтүш керек деген ушундай сөзүн айтышты дагы. Андан сырткары ошол негизи Чехиянын президенти түзмө-түз ошол Зеленскийге айтып салды. Чехиянын президенти мурун ошол аскер күчтөрдө кызмат өтөгөн Чехияда, анан мындай түзмө-түз сүйлөгөн адам экен, тарс этип. Ал сөзү боюнча ошол силерде дейт Украинада бир гана шанс бар ушул саммиттен кийин. Эгерде ошо өзүңөрдүн жериңерди контр чабуул кылып кайра басып алганга, эгерде ал шансты аткара албай калсаңар, анда силерди биз деген Орусия менен сүйлөшүүлөрдү, тынчтык жөнүндө сүйлөшүүлөргө ошо күчкө салып алып келебиз деп айтты да НАТО. Ушул айткандан кийин демек бүт элге, Украина элине, башка серепчилерге белгилүү болуп калды. Демек Америка Кошмо Штаттары жана Германия жана Орусия ортосунда дагы кошумча сүйлөшүүлөр жүрүүдө да, кайсы бир мындай саясий оюн жүрүүдө деп түшүнүштү. Бул саясий оюнда Украинага мындай Украинанын кызыкчылыгы каралбайт деп түшүнүлдү да. Чынын айтканда ошол тынчтык сүйлөшүүлөр жүргүзүлсө, бул деген эмнени билдирет Украина үчүн? Украина баягы согуш иштерин алып барууну токтотушу керек болот. Эгерде ал токтотсо, анда Орусия тарабы кандайдыр бир ошо басып алган чек араларды чеп куруп, бекемдетип, анан ошол ресурстарды жыйнап, экономикалык карым-катнаштарын өрчүтүп, кошумча акча жыйнап, кошумча курал жыйнап, анан 5-6 жылдын ичинде кайра Украинага кол салат дагы, анан бул жолу жеңет деген сөздү билдирет да. Украиналык азыр басып алган жерлер кайтарылбайт дегенди билдирет. Украинада ал убакытты пайда менен мындай пайдаланыш үчүн, даярданыш үчүн кандайдыр бир ага кошумча шарт керек болот. Ага баягы бүт украин серепчилер айтып атат, эгерде кичине эле тынчтык болсо, украиндар өзүнөн өзү ичара саясий жемелеп баштайт дагы, ошол ынтымак болбой ыдырап, анан кайра душмандын астында өзүн жоготуп коет деп айтып атышат да. Ошон үчүн ушул тынчтык Украина элине бул эң жаман мындай жол азыркы тапта. Эгерде 91-жылкыдагы чек арага чейин жетсе Украина эле, анда тынчтык өз басында болмок, анда барып тура алмок деп айтып атышат да. Бирок ал кылыш үчүн ошол НАТО берген курал жарактар дагы эле жетишсиз. Бирок ушуну менен бирге НАТО саммитинде атакамс ракеталары берилери айтылды, кайсы бир чектелген көлөмдө F-16 чабуул учактары берилери айтылды. Бул деген украиндерге аябай жакшы мындай жаңылык болду, анткени ушуларды сурап жатышты эле да, контр чабуулда жеңиш үчүн. Ошон менен бирге аналитиктер баягы Орусиянын резервтери түгөнгөнү айтылды. Бүгүнкү күнү илеген Орусия бүт чек араларынан бүт аскерлерди, резервтерди колдонуп, ал резервтер күнү-түнү азыр согушта Украина менен чек арада. Ошон менен өзү Орусия бүт чек аралары ачылды деп айтып атышат да. Эгерде мисалы үчүн бүгүн Кытай кирип барам, баса калам десе, Сибирди баягы алыскы
чыгышты. Анда эч кандай маселе эмес, аякта турган аскерлердин күчү жетпейт, резервтер алынган деп айтылып жатат да, баягы согуш серепчилердин сөзү боюнча. Ошону менен бирге, эгерде бүгүнкү күнү ошол тынчтык берсе, анда Орусия кайра өзүнүн мобилизациясын бүткүрүп, 1-2 миллион адам, солдаттарды даярдаганга жетишет деп айтылууда. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Орусиянын абалы аябай критикалык, саясий абалы да критикалык түрдө, экономикалык абалы да критикалык түрдө. Акыркы маалыматтар боюнча Пригожиндин баягы кыска 24 сааттык Москвага болгон ошол казаттан кийин негизи ошол бүт Москвадагы эң чоң суммаларды кармаган адамдар өзүнүн акчаларын чыгара баштаптыр, тез чыгара баштаган ишинен ошол терс транзакциялар аябай көп болуп атат дейт. Орусиядан акча чыгып атат дейт. Ошонун эсебинен ошол банктардын баягы резервтери азайып, рубльдин байкасаңыздар керек сомдон да арзан болуп калды. 1 рубльге бүгүн 1 сомго бүгүн ошол 90 рубльдин копейка берет экен да, 90 рубль 0,9 рубль берет экен. Ушундай курс болуп калды. Бул деген ошонун себеби дейт. Демек, баягы Орусияда ошол экономикалык абал кыйын, социалдык абал кыйын, саясий абал кыйын, аскердик абалдагы ушундай кыйынга жатып атат. Орусияда ошол азыр эгерде кандайдыр бир НАТО согуп ийсе же Кытай согуп ийсе же башка кайсы өлкө согуп ийсе, жеңилчүдөй да, аябай катуу жеңилип, анан урап баштачудай. Бирок бул нерсе негизи Америка Кошмо Штаттарында керек эмес экен, анан Германияга да керек эмес экен. Америка Кошмо Штаттары ошол эмнеден коркуп жатат бүгүнкү серепчилердин айтуусу боюнча. Ал деген ошол Орусия талкаланса, Орусиянын ресурстарга бай региондору Кытайга баш ийип калат. Кытайга баш ийип калса, бул деген Кытайдын кескин күчөйүшүнө чоң өбөлгө болот деп жүрөк чочулуп атышат да. Андан сырткары дагы Орусиядагы ар кайсы областтарында жайгашкан ошо өзөктүк куралдар ар кайсы ушундай бандиттик же болбосо жеке талаа командирлеринин ошо карамагына өтүп калат. Ал деген нерсе эмнеге алып келет? Ошол атомдук материалдар дүйнө жүзү боюнча сатыла баштайт. Араб террористтерине түшөбү, Палестин террористтерине, баягы Палестин бошондук кыймылына түшөбү, талиптерге түшөбү, ушуну сатыла баштайт да, ар кайсы жерге ядердик курал чачыра баштайт деп Америка Кошмо Штаттары коркуп атат. Анан эгерде ошол куралдар чачырап кетсе, анда чын эле баягы дүйнөлүк 3-дүйнөлүк согушту же ядердик согушка туруштук берүү кыйынга жатып калат. Анда көп жоготууларга учурайт. Америка Кошмо Штаттары ошондо рисктер аябай кескин өсөт деп америкалык серепчилер өзүнүн мындай шылтоолорун айтууда да, эмнеге Украинаны НАТОга киргизе албаганын. Андан сырткары эң кызыктуу нерсе, билесиздер, ушул Эрдоган баягы Путинге убада берди эле, биз деген ошол Азовтун командирлерин басып алган, баягы пленге мындай барымтага түшкөн Азовтун командирлерин согуш бүткөндө гана Украинага кайтарып беребиз деген убадасын берди эле. Бирок ал убадасын аткарбай, Залужныйдын 50 жылдык мааракесине, туулган күнүнө белек кылып берип койду да. Анан албетте бул Орусиянын пропагандалык каналдары аябай катуу чаң салышты, чыңырышты, айтышты, бул деген Эрдоган кайра белге бычак сайды, кайра мындай башкача өзүн алып барды деп айтышты. Андан сырткары дагы Эрдоган ушул НАТО саммитинде 11-12 июлда айткан сөздөрү Украинага аябай чоң көмөк көрсөтөбүз, Украинаны колдойбуз деди, Украина НАТОга кириш керек деген сөздөрдү айтты. Албетте, баягы Орусия тарабы буга чейин ошол буудай жеткирүү, Украинадан жана Орусиядан буудайларды жеткирүү боюнча келишими бар болчу. Ал келишимден анда чыгабыз деп мындай коркутса дагы, баары чыкканы мындай далил болгон жок. Бул деген нерсе эмнени билдирип жатат? Бүгүнкү күнү эң кызыктуу ушундай тарыхый абалды көрүп жатабыз да, сиздер экөөбүз. Сиздер баарыбыз да, мисалы үчүн. Бул жерден бир четинен баягы пропаганда курган биздин баягы мээбиздеги талыкпас чоң бекем укмуш Орусия өлкөсү бүгүнкү күнү аябай мындай алсыз абалга келип калганын байкап атабыз бир четинен. Бирок баягы аюу жарадар болсо дагы барыр аюу дегендей да. Ал деген күчү эмчек бар, баягы ядердик куралга таянган. Ошону менен бирге баягы бүт тараптардан бүт серептерди окуп тыңшасак,
Орусиянын эң чоң көмөктөш көрсөтүүчүсү, эң чоң колдоочусу бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттары менен Германия экен да. Анткени мындай айтканда, саясий оюндарды эске албаганда, чын эле бүгүнкү күнү Орусия Америка Кошмо Штаттарынын жана Батыш Европанын, батыш өлкөлөрүнүн буйругун аткарган өлкө экен да, мындай айтканда. Аларга керек өлкө экен. Бүгүнкү күнү ушул муздак согуш деп аталат эле, ушул 70-жылдан баштап, 50-жылдардан баштап ушул 80-85 жылдарга чейин, 91-жылга чейин уланып келген батыш өлкөлөр менен ушул советтик коммунисттик блок өлкөлөр менен болгон тирешүүсү бүгүнкү күнү бүткөн эмес, аягына чыккан эмес деп айтып жүрчү эле тарыхчылар. Бирок байкасак, чын эле бүтпөстөй экен да. Анткени Америка Кошмо Штаттарына жана Германияга чын эле ошол бекем Орусия, ыдырабаган Орусия, түрк мамлекеттүү, түрк тилдүү элдер өзүнүн баягы көз карандысын бербеген Орусия ушундай Америка Кошмо Штаттарына жана Германияга керек экен. Демек, бул деген эмнени билдирет? Эгерде мисалы үчүн биз кыргыз өлкөбүз, эгерде ошо батыш өлкөлөр менен достошсок, жакшы иштешсек, алар менен толук алардын карамагына өтүп кетсек, баягы саясий муктаждыктын эсебинен алар бизди кайра Орусияга мындай салып берет экен да, кайтарып берет экен. Ошо биздин биздин саясатка, биздин экономикага болгон үстөмдүгүн. Ситуация ачыгынан ушундай болуп жатат. Албетте бул деген таң калыштуу. Эгерде баягы пропагандага ишенсең, батыш өлкөлөр ошо акыркы жер жүзүндө калган ошо моралдык жактан аябай бийик, жогору православдык, анан ушундай кандайдыр бир ыйык Орусияга балта чаап жүрүштү эле. Аларды жеңебиз, кырабыз деп. А көрсө практика жүзүндө, иш жүзүндө тескерисинче ошо Украина бүгүнкү күнү Орусияны талкалаганга аз калгап атканында да, тескерисинче батыш өлкөлөр ошол Орусияны жанын сактап, демин сактап, узагыраак жашоосуна кандайдыр бир көмөк көрсөтүп жатыптыр. Бул аябай таң калыштуу. Албетте бул деген дүйнөлүк саясат ушундай экен, дүйнөлүк экономикалык процесстер ушундай абалга алып келет экен саясатты. Албетте эгерде ушул мен айткан пикирлерге жана серепчилердин уккан ойлоруна, силерге карама-каршы кандайдыр бир же болбосо колдоочу мындай, же болбосо толуктаачу ушундай оюңар болсо комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.